кээ бир адамдар чаташат, күмөндүү абал. Кимде-ким ла иляха иллаллахну айтып койсо эле бейишке кирет деген. Керек болсо ал капырчылык иштерди жасайбы, ширк кылабы, эмне кылбасын айырмасы жок. Эң негизи ла иляха иллаллахну айтып койсо эле болду. Тозок оту ага арам болот, бейишке кирет деген. Мына ушунун негизинен дагы таухидти үйрөнүүгө, ширктен оолак болууга, ага алып баруучу жолдордон алыс болууга жеңил караган адамдар бар. Себеби дегенде хадистердин жалпы сырткы келгенине караганда ла иляха иллаллахну айтып койсоң эле болду деп түшүнүп алат. Ушул нерсени шайтан дагы адамга берет. Бул жеңил эле нерсе. Бул жака өтө деле үйрөнүп деле кереги жок. Эң негизи келмени айтып койсоң болду деп. Бул күмөндүү абал, Алла сактасын. Ушундай азгырык бар. Буга жооп эгер пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген хадистерди карай турган болсо, ал жерде маанилеринде ачык айкын айтылып турат. Ла иляха иллаллах деп айтса, жана ошол нерседе өлсө, ширк кылбаса деп келет. Мисалы ихлас менен айтса деп келет. Же Аллахтан башкага сыйыныла турган нерсеге капыр болсо деп келет. Мына ошондо ал адамга тозок оту арам болот деп, же Аллахтын ыраазылыгы үчүн айтса деп келет. Фаинналлах код харрама алан-нар ман кала ла иляха иллаллах. Алла таалам ушундай адамга тозок отун арам кылат, кимде-ким ла иляха иллаллахну ихлас менен Аллахтын жүзү үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн айткан болсо деп. Муслимде келген хадисте. Дагы бир хадисте ман кала ла иляха иллаллах ва кафара бима ю'бад мин дуниллах. Кимде-ким ла иляха иллаллахну айтып, жана Аллахтан башкага сыйыныла турган нерсеге капыр болсо дейт. Капыр болсо дегенде башка сыйыныла турган нерселерди жокко чыгарса, аларды тааныбаса, танса деген сөз. Аларды жокко чыгарып. Мына ошондо анын малы дагы, каны дагы бар арам болот. Анын эсеп кысабы Аллахтын алдында болот деген хадистер көп келген. Шейх да айтат бул жерде мына ла иляха иллаллахну жөн эле айтып кой эмес, ошон менен башка бир сыйына турган нерсеге жокко чыгарса деп шарттарды коюп келген. Анан каяктагы сөз ла иляханы айтып койсоң эле бейишке кирип кетесиң деген. Ооба, чындыгында белгилүү ла иляха иллаллахнун бул бейишке кирүүгө чоң себептерден, тозоктон арылууга, бирок анын талаптары, шарттары бар, рүкүндөрү бар. Ошондо анан пайда берет шуларды аткарганда. Мисалы Хасан аль-Басри, табииндердин чоң алымы, ага келип айтканда, ушундай адамдар ла иляха иллаллахну айтып кетсең эле бейишке кирет деп атат. О Хасан аль-Басри, сиз эмне дейсиз деген. Ал айткан: "Ман кала ла иляха иллаллах", кимде-ким ла иляханы айткан болсо, жана акысын берген болсо, анда бейишке кирет деген. Акысын деген. Жана Вахб ибн Мунаббах деген дагы алым, ал дагы айткан: "Ла иляха иллаллах келмеси бейиштин ачкычы эмеспи?" дегенде, "О, албетте бейиштин ачкычы, бирок ачкычтын тиштери бар го" деген. Тиштери жок келсе ал ачкыч менен ачылбайт го. Ошондой эле ла иляха иллаллахнун шарттары бар. Антпесең ачылбайт деп. Ушунун бардыгы далалат кылып турат. Ла иляха иллаллахнун талабы, максаты, ичиндеги мааниси, шарттары аткарылыш керек. Жөн эле тили менен айтып койсо эле бүтүп калбайт. Эми кантип ла иляха иллаллах айтып койгон адамга бейишке кирүүгө жетиштүү болуп калсын? Эгер ал адам айтып, бирок жүрөгүндө, амалында өлүктөрдөн суранып жүргөн болсо, же болбосо башка бир нерселерден колдоо тилеп жүргөн болсо, жүрөгү Аллахтан башкага сыйыныла турган нерселерден дагы деле үмүт кылып, аларды таанып жокко чыгарбаса, бул учурда жардам бербейт ла илахын миллион жолу айтса дагы. Тилекке каршы адамдарга да караңгылык таркаганда Аллахтын жалгыздыгын, Аллах жөнүндө илимди үйрөнбөсө, мына ушундай жалпылап үстүртөн сөздөрдү угуп алып, ушуга кирип кетет. Шайтан дагы ушул нерсени адамга колдойт. Болду, ла илахын айтып кой, жүрөр. Кабырга сыйнасыңбы, мазарга сыйнасыңбы, айга сыйнасыңбы, күнгө сыйнасыңбы, Аллахтан башкадан сурайсыңбы, ал менин ишиң жок. Эң негизи жүрөгүңдө ла илаха иллаллах бар деп. Ушуну мен практика жүзүндө кээ бир адамдар менен жолукканда да көргөм. Жанагындай бүү бакчылар менен жолдон көрүп калып, жана сыйкыр менен алектенгендер, жиндер менен иштегендер, алар айта берет ла илаха иллаллах. Бул аябай жакшы, керек болсо жанагы тумарларына, жиндерге сыйына турган кагазтарды жазып берүүдө, сыйкырларында жазып кое берет ла илаха иллаллах. Эмне ошондо аларга жардам береби ла илаха? Бербейт, пайда да албайт алар. Себеби алар шайтандарга сыйынып, жиндерге кызмат кылып, Аллахтан башкага сыйына турган нерселерге кызмат кылып жүрөт. А берде ла илаха иллаллахдын мааниси: мен Аллахтан башкага сыйынуучу зат жок деп билем. Аллахтан башкага сыйынуучу татыктуу зат жок. Корконум да Аллах, үмүт кылганым да Аллах деп бүт нерсени Аллахтыкка арнап атасың. Ошон үчүн муну жакшы түшүнөлү туугандар. Бул дагы Шейх Солих Фаузан көрдүңүздөр 3-бөлүктө ушуну киргизген. Чындыгында көп адамдар ушинтип алданат.
келимени айтып койсоң эле болду, маселе бүттү деп.